Мына ошентип кычыраган кыш шилдеси да өз күчүнөн тайып, кезекти жаз айына берген турат. Өлбөгөн кулга жаз келет демекчи. Айлана тегерек өзгөчө бир кыймылга келип, баба дыйкан аңыз четине чыгып, бороз салып, биринеки малдарын жайгандар чойт деп ышкырып, кыргырлап жон-жондо үн салып, ат башына үйрүп камчы чаап, күн чубактап отурар учур. Атаганат десең, мезгил өзү өктөм тура. Табияттын таажылуу мыйзамына каршы туруп, каяша жооп берер ким бар дейсиз? Митип жазды күтүп, жазды эңсеп, агырот жайымды карап, өңүл эңсетип, жытаңкыган гүлдөрүмө суу куюп, ажайып кооздукка бөлөнсөм деген энелер, эжекелерчи. Не баса, анан алар деле куду эркектерден кем калбай, күршар эткен тракторлордун, мала соколордун арымынан артта калбай, шымалана билек түрүп, эгин эгип, мал жайын карап жүрүшпөйбү? Ал эле дейсизби, үйдөгү тамак аш жасоо, үй ичин иретке келтирүү алардын гана энчисине бүткөндөй. Бири эмчекте, бири жөргөлөп, бири бас элек жүйүр төрөсө да баарына бирдей жетишип, эшик эликке чыгып, түгөйүнүн жакасына картып, көңүлүн кирдетпей, жан дүйнөсүн зилдетпей, аяр карап турганычы. Ошон үчүн аялдар, энелер эч нерсе менен алмашкыс асыл адамдар тура. Негизи азыркы жаш энелер менен мурунку энелердин айырмасы, биз азыр черестүрлө балдарыбыздын көзүн карайбыз да. Мугалим бир нерсе деп койсо, балабыз тарап болуп эле эме кыла беребиз да. Мурунку энелерибиз башкача тарбия берген да, ошол баласын урушуп койчу да. А биз наоборотунан тескерисинче биз азыр өзүбүздүн балдарыбызга болушуп атабыз да. Аларды калкалап эле турабыз. Даже керек болсо өзүбүздүн балабызга өзүбүз катуу сүйлөй албайбыз да азыркы учурдачы. Биз эмнегедир биз бала сагуу эле боло беребиз да азыркы жаш энелерчи. Негизи биздин 5 балабыз бар. 5 баламдын 5 характери бар, 5 мүнөзү бар дегендей. Негизи үй бүлөдөн башталат. Биз деген мен мисал өзүмдү рамкага алып жүрөм да, балдарым көзүнчө мен деген мондай эне болушум керек деп, мен аларга үлгү бергенге аракет кылам да. Башка ашыкча нерселеримди, жаман жагымды мен балдарыма такыр көрсөтпөйм да. Атабыз деле ошол. Атабыз негизи көбүнчө иште болот, а мен болсо балдарга тарбия берем, үйдө болом да. Эми азыр жаш энелер болсо көпчүлүк иштешет. Анан негизи ушул боюнча дагы бир жаш энелерге мындай бир мектеп уюштурулса да, балдарды тарбия жолунда. Биз болсо азыр баланы тарбиялап десек, үйдөгү оокаттар менен кээде алек болуп, биз кээде балдарыбызга, например, эң жөнөкөй жана телефонду берип коюп эле биз жакшы тарбия бере албай калып атабыз да. Алар балдар көбүнчө бизден тарбия албай эле телефондон тарбия алып атышат да. Облустук деңгээлде аялдар коомдук консультациялык кеңеши да ишке киришти. Аталган кеңештин төрайымдыгына Акыл Сайра Жумабекова шайланды. Аялдар бири-бирине камкор, кайрымдуу келишет. Кандай көйгөйлүү маселелер боло калса да, өз учурунда чече билген мыктылардын мыктысы көп. Канчалаган келин кыздар чет жакалап, үй бүлөсүнөн алыс кетип, ага тууган эл журттан безип, акча табуунун аракетинде жүрүшөт. Кара жер бетин көк майсанга бөлөп, жер эне менен сырдаш болуп, бирөөнүн колун караганча эңкейип, жердин бетин карап иштеш керек деп, эмгекчил колдорун эрбеңдетип, эпилдетип, эртеден кечке жердин бетине оймо чийме тарткан сүрөтчүдөй ден соолукка байымдуу жашылчаларды айдагандан да чарчашпайт. Жалаң соода саттык менен алышпай, бала окутуп бак тегеп, ушчулук, багбанчылык менен да алып бурушкандар көп. Элибиздеги калып калган каада салтыбыз, нарктуулук, адептүүлүк, тартиптүүлүктү кандайдыр бир биздин президентибиз айткан ушу ойготуп, элибизге кайрадан жаңыдан балдарыбызды, биздин келечектерибизди нарктуу кылып, тарбиялуу кылып өстүрүүгө, нарктуу деген сөзгө да түшүнбөгөн балдар бар. Бул ушулордун баарына тартип каяктан байланышат? Тартиптүүлүктү кайдан алабыз? Кандай ата-энелердин ортосунда, мугалим менен болгондун ортосунда тыгыз байланыштуу жөнүндө сөз болуп жатат. Ошону менен бирге ар бир ата-эне өз баласын өз учурунда
тарбияны көпчүлүгүн үйдөн тарбия ала алат деген маселени карап ушул боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатабыз. Бул эми коомдук ортодон биз дагы кандайдыр массалык маалыматтардан, телевидениядан жана ар кандай сотовый телефондордон көргөн кандайдыр бир маалыматтардан дагы биз өзүбүздүн жашоо турмуштагы ошого алып келди. Миграция өтө көп зор түрткү берип кетти. Балдарды таштап коюп, келиндердин баардыгы тең сумканы көтөрүп алып Россиялап кетип, балдарыбыздын баары тең артта калууда. Ал эми таяже тарбиялаган бала менен эне тарбиялаган баланын өтө ортосундагы айырмачылык зор болот. Бул жашоонун шарты дагы ушуга алып келди. Биз эми ошолорду кайрадан тартып, азыр оңдогонго аракет кылалы деген оңгуну баштап жатабыз. Үмүттүбүз бар Кыргыз элинде. Кыргыз эли дайыма атактуу, бул даңктуу болуп, кыргыз эли эч качан желегин ылдый чүрбөгөн калк болгондуктан биздин да нарктуулугубуз, адептүүлүгүбүз жана элибиз келечектеги балдарыбыздын да ошондой тартипке салганга аракет кылуу үчүн, ал үчүн биздин эң биринчи тарбия тартип үй бүлөдө. Үй бүлөнүн мына чоң ата, чоң энелердин, ата энелердин бала менен тыгыз байланышында. Ушул биз сакалдуулар, болбосо ата энелер өзүбүз ушу жаш балдарга, жаш келиндерге үлгү болушубуз керек. Өзүбүз нарктуу болушубуз керек. Бизди карап туруп, андан соң бизден кийинки жаштар ошо бизге карай түзөлөт деген үмүттөбүз. Биз ушундай бир алдыга максат коюп жатабыз. Терең мектеп менен да байланышта бололук. Мектепте эмне? Бала таалим алганы барат. Тарбияны өз ата-энесинен, үй бүлөдөн алат жана өзүнүн айылындагы коомчулуктан алат деп мен ушундай эсептейм да. Ошол үчүн балдарды биз дайыма колго алып, нарктуулукка, адептүүлүккө, тартиптүүлүккө жана илимге, билимге, ыйманга тарбияласак дейм. Arbaştırıp eli jurtqa koşor kim? Or işinde sağa jardan kılar kim? Orusaң da başın qarmak sılar kim? Bilsең bilgin munun barın ateneң, ateneңdi gözü barda sıylay jiray, sıylay bil. Balam. El yurt görse, anam baykuş balam жалгыз. Hal görse, жолдош балдарынын астында сынып калат го. Мени тартпайлы койчу. Мен мындай эле сүйлөп берем. Алыс жолго чыксаң бата берер ким? Аман келде бардыңан су себер ким? Аман келсең дастыр конун жайнатып ай. Ысык нанын, ысык чайын берер ким? Жүрөгүндө сени кармап түйөр ким? Жан талашып сага жаны күйөр ким? Билсең билгин мунун бары ата-энең, ата-энеңди өзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бер.
аз чыдап койсоңуз болмок экен, ансыз да салган экен. Аялзаты энелерде, эже сиңдилерди колдоо эң башкысы эр жигиттерден, эр азаматтардын мойнундагы милдет. Бекеринен кайсы элдин жүдөө көрсөң зайыбын, ошол элдин уулуна кой айыбын деп айтылбаса керек. Ал эми колдомок тургай, кордогон эркек сөрөйлөр деле чыга калып жатканы жүрөгү ортпай койбойт. Кудайым өзү мындай кокуялаттардан оолак кылсын деген энелердин тилеги күч. Дайым эле кемпирлердин кереги кеңеши кылбай, жаш келин кыздарды да алга сүрөп, алардын мыктыларын эл алдына алып чыгып, иш тажрыйбаларын жайыртып, келечекти ишке кеңири жол ачуу менен алектенүү дагы бүгүнкү күндөн олуттуу маселелердин бири.